Депутат Айгүл Айдарова бүтүн Кыргызстан фракциясынан чыгарылды. Жогорку кеңештин депутаты Айгүл Айдарова бүтүн Кыргызстан парламенттик фракциясынан чыгарылды. Бул тууралуу анын лидери эл депутаты Исхак Масалиев 24 KJ басылмасына билдирди. Анын айтымында депутат эмгек тартибин системалуу түрдө бузган үчүн фракциядан чыгарылган. Ал фракциянын жашоосуна, анын жыйындарына катышпай жана анын келбей калышынын себептерин жетекчиликке билдирбейт. Эгер ага эркиндик керек болсо, биз депутатты бошоттук. Биз эми аны менен бүтүн Кыргызстан фракциясынын ассоциация кылбоолорун суранабыз. Анткени бизге добуш берген шайлоочулар ал депутаттын жүрүм-турумуна абдан нааразы. Андан тышкары биз массалык маалымат каражаттарына айта албай турган ички көйгөйлөр бар, деди Исхак Масалиев. Ал Айдарованын дагы деле депутаттык ыйгарым укуктары калаарын түшүндүрдү. Маалымат булак Кактус Медиа. Башкы прокурорлукка талапкер Асаналиевдин эмгек таржымалы боюнча эмнелер белгилүү. Максат Асаналиев 1978 жылдын 24 мартында Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Актерек айылында жарык дүйнөгө келген. Ал Кыргыз Улуттук университетинин юридикалык факультетин аяктаган. Эмгек жолунда Бишкектин Октябрь райондук прокуратурасынын тергөөчүсү, башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштер боюнча тергөө бөлүмүнүн улук тергөөчүсү, 1-Май районунун прокурору болуп иштеген. 2022 жылдын май айынан тарта Ош облусунун прокурор кызматын аркалап келе жаткан. Бүгүн 5-майда жогорку кеңеш башкы прокурорлукка Максат Асаналиевдин талапкерлигин жактырды. Буга чейин өлкө башчы Садыр Жапаров башкы прокурорлукка анын талапкерлигин сунуштап, жогорку кеңештен макулдук алууга киргизген. Асаналиев юстициянын 1-класстагы кеңешчиси. Маалымат булак Супер KJ. Ondan ne işteki başka yok iken Az giriyoruz şimdi. Ош шаарындагы Мончодо суу казаны жарылды. Жабыркагандардын абалы белгилүү болду. Бүгүн 5-июнда шаардагы Көкүмбей көчөсүндө жайгашкан Байкөл Мончосунун суу казаны жарылып, өрт чыккан. Өрттү өчүрүүгө саат 14:06да Ош шаардык номер 12 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 1-бөлүм тартылып, өрт ыкчам өчүрүлгөн. Кырсыктын кесепетинен 7 адам жабыркап, тез жардам кызматы менен ооруканага жеткирилди, дешти министрликтен. Ал эми Саламаттыкты сактоо министрлигинин Ош облусу боюнча координатору жарылануучулардын абалы туруктуу, деп Кактус Медиа сайтына билдирди. Белгилүү болгондой, Ош шаардык ооруканасына ар кандай жаракаттар менен 6 адам келип түшкөн. Бейтаптардын 3-өө эркек, 3-өө аял ар кандай жаракаттарды алышкан. 5 адамга 1 медициналык жардам көрсөтүлүп, амбулатордук дарыланууга чыгышты. Ал эми бир бейтап кечиктирилгис тез жардам бөлүмүндө жатат, дарыгерлердин көзөмөлүндө. Абалы орто, деди Шаятбек Абдрахманов. Маалымат булак Кактус Медиа. Ташкентте ушунча уйдун арасында мен эле сулуумун деген кыз камалды. Коңшу Өзбекстандын Ташкент шаарында аймактардан келген адамдарды кемсинтип сүйлөгөн 21 жаштагы кыз 15 суткага камакка алынды. Бул тууралуу Өзбекстандын жергиликтүү басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, ал Ташкенттеги көчөлөрдүн биринде кетип бара жатып, аймактагы адамдарды кемсинтип сүйлөгөн сөзүн социалдык тармактагы баракчасына жүктөгөн. Ташкентке аймактардан ушундай адамдар келбесе, балким биз бактылуу жашамакпыз, башыбыз оорубайт беле. Карачы, ушунча уйдун арасында мен жалгыз сулуумун деген кыз видеодо. Сотто кыз Локомотив паркына андан кийин адамдар көп болгон Сеул Мон соода аймагына барганын айткан. Ал бул кылганына өкүнүп жатканын айтып кечирим сураган. Сот аны административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекстин 183-беренеси майда бейбаштык боюнча күнөөлүү деп таап, 15 суткага камакка алуу чечимин чыгарган. Өз кезегинде кыздын атасы кызынын жаңылыштык кетиргенин айтып, жубайы өкөдө аймактардан экенин кошумчалаган. Маалымат булак Супер KJ. Lokomotivdan qochib Seulga keluvdik. Haromi, harflar bosib yotibdi, viloyatdan kelib. Nervimiz buzilib, aylanishga joy topolmay yurimiz bor-u. Hamma ko'tin qisib o'zini davlat, o'zini anaqasida territoriyasida yashashadi. Qaniydi shunaqa bo'lganda, Toshkentga kelishmasada, mana shunaqa viloyatliklar. Baxtli yashirmadik biz ham. Ensamiz qotmasdan, to'g'rimi? Кыргызстанда гепатит менен ВИЧтин 90% талаптарга жооп бербеген же косметология жана стоматология клиникаларынан жугат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Алымкадыр Бейшаналиев өлкөдө гепатит менен жабыркаган 17 000 адам болсо, СПИД менен ооругандардын саны 13 000ге жеткенин айтты. Ошондой эле министрлик учурда жеке стоматология жана клиникаларды текшерүүнү токтоткону маалым болду. Бейшаналиев жеке тиш дарыгерге барган учурда клиниканын лицензиясы, адистен билимин тастыктаган дипломдорун бар жоктугун текшерүү зарылдыгын эскертти. Маалымат булак Спутник Кыргызстан.
80 есть частные стоматологические, частные косметические клиники, которые не имеют лицензию и работают, не имеют специалистов. Когда мы начали проверять, мы выявили этих частных клиник, отданы правоохранительные органы. Они отделиваются штрафами, но чтобы их в плановом порядке проверять дальше, нам запретили правоохранительные органы. Сауд Аравия Кыргызстанга 25 тонна курма тапшырды. Финиктер каралар жана балдар үйлөрүнө аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, муфтиятка жана бейөкмөт уюмдарга бөлүштүрүүлөрүн Эмгек министрлиги маалымдады. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Бишкекте бардык интернет провайдерлеринин кабели жер астына түшүрүлөт. Байланыш операторлар ассоциациясында Бишкек башкы архитектурасы муниципалдык ишканасынын башкы инженери Махабат Шамбетованын борбордун интернет провайдерлеринин өкүлдөрү менен кезектеги жолугушуу өттү. Бул тууралуу мэриядан маалымдашты. Кеңешменин жүрүшүндө провайдерлердин аба чубалгыларын Кыргызтелеком ачык акционердик коомунун Бишкек шаардык телефон тармагынын жер астындагы каналдарына кошуу маселеси талкууланды. Азыркы учурда Бишкек мэриясы тарабынан телефон канализациясын курууну пландаштыруу боюнча техникалык иштер жүргүзүлүүдө. Тиешелүү кызматтар тарабынан интернет провайдерлеринин өкүлдөрүнө аба чубалгыларын демонтаждоо зарылдыгы тууралуу эскертүүлөр жөнөтүлдү. Техникалык иштердин жана көрсөтүлгөн линияларды кайра коюунун убагында интернет провайдерлер учурдагы түрүндө убактылуу иштешет. Маалымат булак Сереп Медиа.